Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз Санжыра программасын улантабыз. Өзүңүздөр билгендей, күн сайын өтүп жаткан программабызда кыргыз урууларын талдап жатабыз. Бүгүн болсо биз конокко белгилүү жазуучу, журналист, Санжыра изилдөөчү Кайнарбек Белибаев аксакалды конокко чакырдык эле. Саламатсызбы, кош келиңиз. Биздин бүгүнкү талкуу кылчу сөзүбүз бул кыргыз элинде көпчүлүк эле көп белгилүү эмес Алакчын уруусу жөнүндө сөз болмокчу. Кээ бир жерде Алакчын уругу деп айтылат, талаш тартышында болуп атат. Эми ошону изилдеп жүргөн ошо Кайнарбек аксакалдан суроону биз туура деп таптык. Анткени Кайнарбек аксакал өзү көп жылдан бери Кыргызстанды кыдырып, ошол Алакчын уруусун изилдеп жүргөн адам экен. Эмгеги зор. Ушул кишиден биз ушу Алакчы жөнүндө сурап алалы. Бул жаштар үчүн дагы толук түшүнүктүү болор дейм. Кайнарбек аксакал, мына сиз билесиз, бул Алакчын уруусу деп айтылып жүрөт. Эми аны биз санжырачылар, тарыхчылар билгендер эле киши уруу катары билебиз. Кээ бир жерде мына эле Саруунун ичинде Алакчын деп атпайбызбы? Мына ошону дагы булар Саруу деп эле талашып, Алакчын деген бул уруу эмес деп талашып атат да. Эми биз ушуну да бүгүн да болсо кайра улантып коелу деп чечтик да. Өткөндө мен Саруу жөнүндө сөз кылганда, ошондо жана Мураталы Эрешимдин учурундагы Алакчынын келиши жөнүндө сөз кылып токтотком да, Бердике Баатыр жөнүндө. Эми сиз ушу Алакчы жөнүндө ушу жалпыга кыргыз жаштарга бир маалымат берсеңиз. Чындап ушундай уруу болгон беле? Бул Саруу ичиндеги Мураталынын багы болгон Алакчын бул кайсы эл? Же урукпу? Же Саруубу? Ушу жөнүндө бир маалымат берип койсоңуз. Жакшы болот. Мына биз кыргыз санжырасын алганда эле кечеүнкү эле Долон бийден алабыз да. Ал эми кыргыздын өзү түпкү тегинен баштай турганда, кыргыз деп ала турган болсок, мына бул өзү тамыры абдан узакка кеткен, тереңге кеткен нерсе кыргыз, анан кийин Тубай кыргыз, Шорс кыргыз, Кара кыргыз, Кайсак кыргыз, анан кийин Хакас кыргыз делет да. Мына ушул айтылган 5 аталманын карап көргөндө ар биринен өзлөрүнчө бул тамырлар кетет да. Анан кийин мисалы үчүн Алакчын деп алганда бул кайсы орустун окумуштууларынан алып көрөлү, мисалы үчүн Бартоловду алып көрөлү, же болбосо Златкинди алып көрөлү. Эми айтып берсек көп берди. Аристовдон да алып көрсөк, кайсы эле жазуучу болбосун, Миллерди алып көрсөк, булар барлыгы эмелердин, уруулардын тарагандарын байыркы доордон бери жазып келгендер бар да. Анан кийин бул Алакчыны бул Кытай тарыхында, булар эми Кытайда тил көп да. Яна ошон үчүн Кытай республикасы деп атат да. Мына Кытай тарыхында Бома дешет. Битсе дейт, Бике дейт. Булардын үчөөнү алып келгенде эле бир эле түшүнүк, бул алатчандар. Алат деген маанинде берет да. Андан кийин эмени Грециянын эмелерине тарыхына алып көрсөк, Алазондорду, Страбондорду алып көргөндө улуу эл, же болбосо Алат дейт да. Мына ушул эл жүрүп отуруп, кийинчерээк бул өзлөрү аттары өзгөрүп, Фурилер, Курилер болуп отуруп, өзгөрүп отуруп, анан кийин жанагындай ар кандай миграциянын шартында, эмиграция деген булар өзлөрүнөн өзлөрү көчөргөн эмес. Бул сырткы күчтүн таасирлеринен, аерде душмандар келип чапкан убакта ар элдер, же болбосо уруу башчылары өзлөрүнүн элдерин алып ыңгайлуу жерге көчө беришкен да. Мына ошол көчө берген элдердин арасында ушул бири Алакчын, алатчандар. Бул Алакчындарды мындай изилдеп караганда мунун тамырлары өтө тереңге кетет. Анан кийин эле биз Санжырага келгенде, анан кийин бул эменин Саруудун ичинде Мураталынын баласы деп, анан кийин эмени Алакчынды ушакка таандык кылабыз да. Ал эми анын ичиндеги нар жакта кандай болгон? Ошол убактагы мынакей ошол доордогу 1626-жылдагы Эрешим менен Турсунхандын чабышы. Эми Эрешимдин эгерде тарыхында мындай эме бул тарыхты карап көрө турган болсок, бул жөнүндөгү тиги
қазақтың тарыхшы Турсуновтун Кляшторныйдын жазган эмгектеринде карап көргөндө мына Эрешимдин эли аскеринин көбү алакчындарды түзгөндүгү жазылат да. Ал эми кан турсунда болсо катагандар эми кайсы хандыктардын эресинде кайсы элдер жашап калган болсо ошолордун хандыгына карата чабышып болуша берген жерлери бар да. Мына көшө 1626 жылкы катагандар менен ошо Эшимдин ал убакта Эшим болбосо кыргыз менен казактардын ханы деп айтылат. Мына ошол экөөнүн чабышында анан кан турсунду чабылып, анын башын тетиги эмедеги Имамкулу ханга жөнөткөндүгү жөнүндө бул тарыхта бар, бул Санжырада да бар. Анан кийин эми мына көшө неме кылгандан кийин, анан кийин бер жагына Санжыраны алганда бул тиги эмени алакчынды. Бул Олжого келген бала деп, анан кийин Мураталыга табыштап атпайбы. Анан жерде алакчын Олжочук деген өлү бир эл ат. Аны санжырачылар бир ат кошуп, алакчындын баласы Олжочук деп атпайбы. Жок, бул өзү бир эл ат. Анткени жана Олжого келди деп атпайбы. Олжого келгенде мисалы үчүн бир хандын баласын экинчи хандыкка Олжого бербейт. Илгерден бери хандыктардын келаткан салтында аларды тукум кылып койгондо, бул жерде анын баласы эмес, ошол жерде Эрешим өзүнүн жакын ошо жанагы алакчында жанында жүргөн жоокери, жан жолдошунун жалгыз баласынын өлгөндүгү жөнүндө кээ бир эмелерде бар, санжырларда. Муну мен иликтеп жүрүп жазган жерим бар. Муну мисалы үчүн Курманалы Саржан уулу 1915-жылгы санжыразында бар экен. Ал санжыразында өзү араб арибинде, бирок кыргыз тилинде жазылган да. Мына ушунда жазылат. Мына алакчында ошол Эрешим келип Мураталыга берди деген жери. Мына ошо Мураталыдан бери келгенден кийин, анан кийин жанагы алакчындын эмелери, урпактары, тукумдары тарап атат да. Ал эми баягы улантып кетели. Ошо 1626 деп атасыз да. 1626, казакта 1628 дейт. 28-де бул эменин өлгөн жылы да Эрешимдин. Жок, ал 45-жылы каза болду. Жок, ал эми туура эмес маалыматтарда бар, бул өзү такталган немелерде бар да. Ошо 1628 деп жүрөт. Мен туура сиз 28 иликтеп атасыз да. Ошодон баягы улантып кетели, элге да түшүнүктүүрөөк болсун. Муну жана алакчын катаган деп атпайбы? Ооба. Ушундай бир эмеси бар, ошого да түшүнүп берсеңиз. А казакта болсо шанышкылы катаган. Шанышкылы катаган, ооба. Я Эрешимди сиз айтпадыңыз, мына бир алакчын Баатырдын баласы деп келип токтоп калдыңыз. А кыргызда болсо мынтип айтылат. Бул катаган хан Турсундун башчысы Аланку деген болгон дейт. Бул алакчын Аланку дейт. Ал эми казакта болсо катаган хан Турсундун баатыры башчысы Айрылмас дейт. Айрылмас. Бунда кыргызда Аланку, тигинде Айрылмас дейт. Ошо Айрылмастан бир эле бала калган. Эрназар деген. А биз жанагы Аланкычты Эрегул деп аткан, мен таласка барганда Эрегул деп атпайбы? Ушунусун мен сурап коеюн да, бүтүрүп коеюн мен. Ошо баягы Айрылмастын баласы кылып берип атат да, алакчын. Ала том менен бала келген. Эгерде бул Турсун хандын баласы болгондо, Турсун хандын баласын сойгоймок эмес. Эрешимчи. Анан жанагы Олжодо келген бала, туура айттыңыз, жаштарга туура түшүндүрүп коюш керек. Ата баягы аталыкта айтканда алакчын, андан Олжочук деп атат. Бул туура эмес. Бул алакчын деле Олжочук. Бир эле киши аты. Олжо келген бала алакчын. Аты айтылган эмес. Кийин ата энесинен сураган дейт, ушу таласка барсам айтат. Эрегул деп, сиз айтып атпайсызбы, Эрегул деген аялы болгон деп. Эрегул деп атат да. Эми бул катаган шанышкылы деп коет. Ошо 1628-жылдан кийин ошо Эрназардан төлөгөн бала Эмирекул дейт. Ошо Эмирекул баатыр чыгып, жанчып душмандар жанчып аткан казакы кылган дейт. Жанчкылың деп ошо кийин шанышкыл болуп калган дейт да. Ушунун окшоштугу кандай? Көрдүңүзбү? Эми жанагы Эрегулге келебиз, ал кийин бул Тагайкулдун алган аялы да. Нар жагына жанагы токтогон жерден неме кылалы? Ооба. Азыр жана жерде айтпадыкпы? Бул жанагы мен изилдеп жүргөндө орустун да бир жакшы окумуштуу зор Зуев деген. Зуев дегендин эмгегинде алакчын катаганы дейт да. Ооба, алакчын катаганы дейт. Анан кийин катаган эмнегедир алакчыны түшүп калып, санжырачылар ана катаган деп айтып калган жерлери бар да. Ал эми катаган жана алакчындарды ушундай көбөйгөндө
улардын жанагы аттарынын белгилери Алатчаан, Чаарат, Бозат, Каратчаан деген жерлери бар экен. Анан ошол жанагы Алакчын Катаганы дегендеге Каратчан Алакчын деген мааниде түшүнөт экен муну. Туура. Ушундай түшүнөт экен да. Анан кийин бул жанагыда айтылып калып Катаганы деп, анан кийин биздин эмелердин баардыгы эми ким эле кайсы тукумун өзү хандын тукуму кылгысы келбесин. Анан ошо тиги Турсун ханды, Турсун Катаган хан Турсундун баласы деп айтылган жери саал эмерээк да. Анткени мен изилдеп жүрүп муну тапкан жерим бар. Анан дагы бир эмеси мынакей азыркы илимдердин акыркылары, муну азыр уруулардын, элдердин, деги эле адамдардын жанагы ДНК-ларын, капыла группаларын аныктап атканда, бу жерде жанагы R1, RB1, анан кийин Q'лар, H'тар, O, C3 деген эмелер бар да, капыла группалар. Мына ушуларды кайсы уруудун кимге таандык экенин бу жерде аныкталып атат. Мен бул жолу ала келгеним жок, ошол жерде көптөгөн биздин кыргыз белгилүү адамдары, мындай адамдар дагы тиги эмеден өтүп атат да, ДНКдан. Мына ошондо ДНКдан өткөндө Алакчындын эмеси капыла группасы R1, A1 болуп атат. Агер Катагандын эмеси капыла группалары C3 болуп атат. Оңго кирип кетет. Оңго. Анан кийин дагы эмеге Санжыраны алып көрөлү. Санжырада Катагандар оңдо жүрөт. Алакчындар солдо жүрөт. Бул эч убакта атасынын атын бөлөк-бөлөк урууларга алмаштырган эмес. Мына саяктарда жүргөн Катагандарды айталы, Катаган саяктар дейбиз. Ошол убакта Турсун хандын жанагы Шамей султанын көрөр көзүн алып туруп Шаркуланын ордуна Түгөлбайга бергенде, Түгөлбай өзүнө эле балдарынын бирөөнө үйлөнгөндө төрөлгөнү Катаган. Маңгытка. Маңгыт деген баласына Казыл сүйөрүк лесиргемиш деген бала ошо Катаган. Ошолордуку да. Ооба. Мына ошолордун баласы. Бирок канча дагы тиги аялдын атынан эмелер кеткен эмес. Уруунун аты кеткен эмес. Катаган саяктар. Эзерекмеш Сүйөркүл Казыкулдун балдары. Мына эмеде Катаган саяктар деп эле айтып жүрөт. Кайсы Кыргыздын эмесинде бул өзү намыска келе турган нерсе да, атасынын өзүнүн уруусун бөлөк-бөлөк эч убакта берген эмес да. Мынакей ошон үчүн жанагы солдо жүргөн Алакчындардын эмеси байыркы уруулардан тарагандары бар да. Андан башка да биз Катаган десе эле жолзо Алакчын десе эле биз жанагы ошол эмеден Алакчындан жолзо Олжушуктан тарагандарды эле тиш кылып жүрбөйлү, тиштүү кылып жүрбөйлү. Андан башка накайлар бар да. Коялдар, койлагар, накайлар бар. Тогунайлар бар. Анын ичинде агынайлар бар. Мына ушулардын баары эле бүт эле Катагандардын эмесинен түшөт да. Болгондо гана алардын эмелеринде, аталардын аттарында калып жанагыдай уруунун ичине келгенде, ар бир кайсы уруу болбосун бир урууга барган убакта сөз аталардын аттары айтылат да. Мына ошентип жанагыдай болуп калган себеби ушул. Анан жанагы Алакчындарды мына эметип келгенде мынакей Казакстанда жанагы өзүңүз суроо берип кеттиңиз. Мына мен билгенден мурда жылы жанагы ДНК илимин изилдеп жүргөн философ илимин доктору мына ушул жигит менен сүйлөшүп калганда ошол киши айтып атат, мынакей бизде эмеде Казакстанда Алакчындар көп деп атат да, көп. Эгерде барсаңыз Жакшылык Сабитов эсиме келди. Мына Жакшылык Сабитов. Эгерде келип калсаңыз, мен ошол жерлерде бир эметейин, бир кызыгып көрсөңүз, ошол жерде бар дейт да. Анан кийин жанагы эле жүргөн Эрешим. Эрешим мына ушу талашта экен. Талаш. Анан кийин муну жанагы Ташкенттин бер жагындагы Сарыгаш деп коет экен. Мына ушу Сарыгашта, мына бу жерде дагы ошол жерге барсаңыз, бул Эрешимдин дагы эмелери чыкты дейт. ДНКлары. Өзү ошо менен эме иштеп жүргөн жигит. Мына ошолордуку дагы сиздердин эмеңиздерге туура келет. Мына бу деп Кубан Чороевдун өткөн ошо жана ДНКсынын эмелери окшош экен да. Мындай сейрек кездешүүчү эмелер дейт да. Мына ушуларды уккандан кийин анан бул өзү акыркы илим болгондон кийин азыр кызыккандар деле болсо, азыр көрүп аткан жаш балдар болобу, өзүлөрүнүн эмесин кайсы урууга таандык деп күмөн санап жүргөн болсо,
шилекейин эле тапшырып коюш керек, ага көп деле эме кетпейт экен. Болгону биздин акчалар менен бир адам бирөөнө тапшырса 12 миң сом турат экен. Анын жана 12, 24, 36, 64ке чейин эметип алса болот да. Нары жакта теги ким экенин аныктап алса болот. Мына алакшын дебедикпи? Жанагы ала тоң кийип, ала ат минип жүргөн экен. Олжого түшкөн бала олжочук деп. Сен ошо Мураталы багып алганын себеби дагы бул баланын бекер эмес экенин байкаган турбайбы? Ошол жөнүндө билесиз да бир ооз. Ошону айтып койсоңуз, аны бекер алган жок Мураталы. Башында сезбеди, ушу баланын жөн бала эмес экенин сезди. Ооба, жанагыдай келгенде бага айдалып келген элдердин арасында турганда олжо бөлүнөт да. Анын ичинде малы да бар. Жалаң эле тиги адам келин кыздар эмес да. Айдап келген малы бар. Ар жерде зергер буюмдары бар, эр токумдары бар. Дегеле аттын жабдыктары баары төө болобу, алардын баары бөлүнүп атканда, ошондо тиги эмеге келгенде, Мураталыга келгенде тиги Алатай минген, ала тоң кийген баланы мага бергиле дейт да. Эми бул жерде Мураталы бийдин өзүнүн мындай кыргыздын улуу тарыхын, улуу салтын билген киши катары тааныса болот. Анткени мынакей жанагы өгүз хандардын доорунда биздин эле мына тарыхыбызда же болбосо Санжаралада. Мына өгүз хандын доорунда жанагындай ала тоң кийгендердин баары мындай хандын тукумдарына таандык болгон да. Хандын тукумдарына таандык болгон. Алар ушундай аш атып туруп, анан жанагы ала эмелерди ким кийген? Жанагы эле алатчандар өзлөрүнө таандык немелер кийген да. Мына ошонун эмесинде тиги кишинин билгендиги ошол жерден байкалып турат да. Же болбосо жанагыдай башында мен айтып кетпедимби, бирөөдүн баласын бирөө чапкандан кийин ал эч убакта анын эмелеринин тукумуну улаганга алган эмес. Тескерисинче тукум курутуп койгон да. Мына ошон үчүн жанагы Алатай минген алакчын деп айтылгандагы бир себеби бар. Анан дагы бир немеси мындай эмеден изилдеп жүрүп, казактын бир бии Айтеке деген болгон. Ал Айтеке көп жыл бийлик кылган, казактар. Мына ушул эмеде Сайрам деген жерде эми бизди ойрот чуңгалар басып алганда эле таптоз эле бизди мүңгүрөтүп салган эмес да. Баягы жалпы өзүнүн салыгын алып, анан ээн жүрүп, анан өзү билгендерин жасаганы менен элдер арасында казак болобу, кыргыз болобу, бөлөктөр болобу эркин деле жашай берген да. Анан мына ошо Сайрамда бир казак менен кыргыздардын бир тою болуп калат экен. Анан той болгондо Бердике баатыр, ал убакта баатыр боло элек кези болсо керек, эңишке түшөт. Эңишке түшкөндө казактан чыккан жигит дагы абдан балбан экен, аттын үстүндө бекем отурган, жөнөкөйлөрүн эңишке чыгарбайт да. Анан ошондо жеңе алышпак болгондон кийин Бердике өзүнүн атынан тигине үстүнө секирип минип, тигинен колун кайрып аттын тискинин бураганда анан ат баты менен үчөө тең кулайт, аты да кулайт, казак да кулайт, анан Бердике да үстүндө туруп атат. Талаш болот. Мындай болбойт, аттын үстүндө алып түшүш керек дейт. Анда кимге баралы? Анан Айтекеге баралы дейт да. Айтеке бийге барып туруп, анан казактар Айтеке дейт, биз Айтеке бий деп атпайлыбы? Анан кийин ошо Айтеке бийге барганда анан талаш ушундай болду дегенде ана кишиге орто келип айткан экен. Чындыгында эреже боюнча бул өзү тууралыкка жатпайт, бирок кимдин далысы жерге, денеси жерге биринчи тийсе, мөөрөй далы тийбегендиги болот деп. Мөөрөй тиги меники болду. Бердикеники болду деп. Анан ошойдо Айтеке бий чечкенден кийин бий чечти. Анан кечинде ол отуруп анан кийин Санжыраларга келгенде, ошондо Айтеке бий айткан экен, бул алакчындын эмеси турбайбы, тукумдуру, Алан күүнүн баласы турбайбы деген сөз мына ошодон калгандар да. Жана Алан куу деген ошо. Алан куудун баласы дейт. Алан куу анан Алан уу деген эмеси бар. Анан кийин мен тиги эмеме жазганда Алан уу деп жаздым да. Алан уу деп. Мына ошол Айтеке бийден кийин анан кийин тиги Бердике алакчын болуп чыгып келип атат да. Ага чейин эми багып алган кийин тигилерге айтпайт да казактарга, Мураталы, туурабы? Анан тигерге келгенден кийин анан жанагындай тарыхтар жылмай айтылгандан кийин анан барып анан кийин жанагыдай аты чыгып калган мына ошодон да. Бул Бердике баатырды жана мен сизге айтпадымбы, Мураталынын байкап калганын. Бул Санжырада айтылып жүрөт. Бул багып алып жүргөндө, үйдө отурганда мунун
Muratалынын эки эле баласы болгон. Бир баласы Бошмойын деп коет. Жанагы кызынын баласында. Алар тиги Алакчын келгенде тура калып атат атпайбы? Экинчиси Боргемик. Боргемик да. Жок, биринчиси Боргемик. Боргемик анан бага болгон кызынын баласы Бошмойында. Жана Бошмойундан кийин келип жанагы Тума би, белгилүү Тума би 1780-жылы Аблай хандар менен салгылашканда. Анан ошондо Алакчын кирип келгенде Muratалы би тура калчу деп атпайбы? Анан ой бул балаңды келсе тура каласың, бул балаң келсе десе Muratалы жөн сүйлөбөчү, жөн болбогон сөз деп койгон экен. Мен ордуман деле турбайм дейт. Турбайм деп. Анан айтып атпайбы, анан акырын Алакчын келерде тиги кемпир аю талпакты тигип коет, темчип коет да. Тиги тигип койгон экен да бул кийимге, чапанга. Muratалы Алакчын келгенде тура калганда баягы талпакта көтөрүлүп кеткен экен. Анан айткан тура болбой калды, кемпир айтайын. Бул кирип келгенде мунун астынан 2 чаар кара чаар жолборс кирип келет деп айткан экен. Ошо Алакчынын бекер эмес экени, ошо бекер бала эмес экени ошондо эле билген экен да. Мана ошонун урпагы келип жанагы Алакчын, Эржолон, Кычымерген, Солтонбек Сатыке, Жумабай, Арзыкул, Тагайкул, Сырдыбай, анан кийин Бердике Баатыр дейт. Ушу Бердике Баатыр 1716 деп атасызбы? Ушу жөнүндө бир ушул Бердике Баатырдын билесизде кандай чоң салым кошконун кыргыз бир аз айтып берсеңиз. Тиягын жанагыдай сиз айттыңыз эми Бердике Баатырдын өзүнө келгенде улайлы. Бердике Баатыр бул өзү Сырдыбайдын уулу. Сырдыбай. Борке Сырдыбай деген бул Тагайкулдун балдары болот. Анан жанагы эле Эрегүл деген ошол Тагайкулдун дагы бир аялы. Эрегүл. Эрегүлдүн эрге тийгени Тагайкулдун катын алган деген уламыш бар да. Эрегүл деген кийин эмеси бул этноним Эрегүл. Анан кийин жанагы Эрегул болуп калганы да себеби бар да. Анан кийин бул немеде Сырдыбай тиги үйлөнгөндө жок, Сырдыбай эмес, Тагайкул үйлөнөрдөн мурун мындай белги болгон экен. Адамашкадагы Касмат Калча Түйтө деген эмелер бир туугандар бар да. Бир туугандар бар. Арзыкулдун балдары. Анан кийин бул эме Калча дүйнөдөн өтүп, анан кийин төркүнүнө кийин тиги Мулжумбек чоң апабыз кетип калган экен. Малдарын айдап. Анан эми ал убактагы улуу элдер намыскөй болгондо атаңдын көрү ушундан бир туугандарына бирөө чыккан жокпу, ушуну алып калганга ал убактагы бирөөдүн аялын бирөө алыш деген намыс болгон да. Арга калым төлөп алган ал аялдарды жөнөкөй алган эмес. Анан кой кайта баралы деп анан кийин барышат. Барган убакта казактарга баргандан ушундай дейт да. Анан кийин Мулжумбек апабызга дагы жанагыдай сөз айтылгандан кийин ал ойлонуп көрүп, эми алар келгенде эле кете берген эмес да. Меймандаганга кудалар баары бир кудалашып калган, калым алып кыз беришип калган элдер. Анан кийин ошол жерде айтылган экен, эртең сүйлөшөлү, муну Мулжумбек эле өзү эле чечет, Мулжумбектен башкабыз мүмкүн чече албайбыз деп. Анан Мулжумбек эртеси келгенде айтышкан экен, акелер, сендер эми капа болбогула, чыккан кыздын чийден тышкары болгон жаш экен, мен ошол барган жериме эле кайта кетейин дегенде баары бири-бирин карашып калганда, анан бул малды кандай кылабыз дейт да. Малын кошой деп келгенде. Анан Мулжумбек апа айткан экен, мен кыроолоп койлорду чакырайын, ээрчигени менен кетсин, ээрчибеген ушул жерде калсын деп. Анан ошондо кетерде кыроолоп койуна чакырса, бир аксак коюндан башканын баары Мулжумбекти ээрчигенде. Анан ошентип көчүрүп келет да. Анан көчүрүп келгенден кийин муну ким өз алабыз? Анан Түйтө улуз экен, ушу мен алсам деп, келгенде эми боз үй тигип берет да. Боз үй тигип берип анан кийин карап турса, койду ким кайтарат? Эң кичүүсү эле Тагайкул кайтарат да. Тагайкул кайтарат. Анан Тагайкул анан кайтарып кечинде караса, башында 2 шам күйүп турат дейт.
ой башында бир шам, аягында бир шам. Анан өзү ушундай эмеге болжолдогон экен. Эми баягы ыйык киши да канча менен жанагыдай касиети бар. Bundan буга тийсем эки бала төрөйт экен, бирөө суудун ар жагын, бирөө суудун бер жагын бийлейт экен дейт. Анан кийин кандай кылып иш керек? Тигилер дагы улуулар бар, улуулук кылат. Анан ойлонуп туруп анан ушуну айткан экен, Тагайкул дейт. Кечинде сен үйгө жат дейт. Үйгө жат. Менин бир айткан гана ишаратымды аткарып кой. Анткени тигилер койлор чыккан убакта тиги бир туугандар дөңдө карап отурушат да. Дөңдө чыгып, чапандарын желбеге жабынып карап отурат. Кечирээк чыкты эне. Анан тиги кечирээк чыкты дейт. Мен айтканда туруп, ошо мен айткандай эле жасап кой дейт. Анан баягы бойжүйдүн баягы турду буна шкалап караса тиги дөңдө акелери отурат дейт. Анан айтыптыр. Мал жайылбайт, короодо. Мал жайыл коюлбайт. Анан бул эмнеге чыкты деп тигилер эметтир. Анан тиги сөз туккандан бул жемек мына топуну кийип, мына чепкенди желбеге жабынып, көлөштү коңултак бутуңа салынып, көйнөктөн болчан. Барып туруп анан кийин төмөн жакка түндүктү карап, саара кылып, кайта үйгө кир. Тамак эмеңди, сууңду мен даярдап коем, үйдө эле чайканасың деп. Анан ошентип жанагы эме кылгандан анан кийин кайта үйгө киргенден кийин баягы жерине шкалап караса, түйдө тура калып, чепкен кагынып, абалбай калды эми. Дейт эми аякта айтылган сөз бар эми, аны айтууга болбойт. Анан мына ошондон кийин кечинден никеси кыйылып, анан Тагайкулга тийгенден кийин эки бала төрөлгөн, бирөө Борка, экинчиси Сырдыбай. Боркасы мынакей суудун Ажыбек Даткада. Мына ошолордун эмелери аталары. Алчыкен жанагы Ажыбек Даткалар, Кыдыралы, Эшенкулдар, Нурактардын баары, Жоомарт мына ошолордун эмелеринен. Анан кийин Шабото бар бу жерде. Бар. Шаботонун эмеси сатылган датка бар. Анан бер жактан анан Сырдыбайды бу суудун берүүсү. Азыр 6 ай эле арден. Анан Сырдыбайдан кадимки Бердикке төрүлөт. Анан баары бир туугандары конушу бир болгон экен. Анан кийин ошондо Бердикке төрөлүп, Сырдыбайдын апага чейин атын эме кылды, сыйнат деген эме экен. Ай күнү жеткенде анан кийин өзүнүн эмедеги үйүрдөгү Карагашка биези келип кожо төрөп атат да. Анан Борка айттырып, Кудайдын берген күнү медеп берди, биз кедип алдык. Бул баланын аты Бердике болсун деп. Анан Бердикени ошондо ат коюлган да. Сырдыбай, Борка эмес, Сырдыбай. Жок, Сырдыбай ат коюп атат. Сырдыбай ат коюп атат. Бир тууганын баласына Сырдыбай ат коюп атат. Борка ат коюп атат. Сырдыбайдын баласына Борка ат коюп атат. Мына ошол Бердикен. Мынакей Бердикенин анан өзү мынакей мен изилдеп жүргөндө Батырдын аялы Тулгалат деп, бул өзү калмак баскынчылык жолунда жылаң ат үстүндө жүрүп, жастанганы таш, уктаганы тала, жанында кылыч болгон. Ошондой жүрүп өмүрүн кечирген киши да. Анан ушул Батырдын аялы Тулгалат деп, бул Бердике Батырдын ар кайсы жерде жүргөндө, ар кайсы жерди бошоткондо алтын жүкөлүү болгон экен. Ошо алтын жүкөлүүдөн азыр ушу 11 урпагы бар. 11 баласы болот. Анан бирөөсү жанагы биз айтып жүргөн Жарке, Жаныбек, Тойчубек, Сатыбек жабагы. Эң улуу аялынан Кубатбек деген болгон. Ал дагы таласта турат. Анан Дабыр аялынан бул эме Акчалбийдин кызынан Андыбек Чаңгыл. Көлдөгү калмактарды бошоткондо 52-55 жылдарда көлдөн үйлөнгөн экен. Аерден Сатыбек деген баласы бар. Мына жерде 47 түтүн. Көлдө. Мына Сарыбай. Көлдөн аял алган деген ошол. Анан кийин кайта тиги Кубатбий чакырган убакта 56-жылдары эмеге барган убакта Анжиянга кайта кайрылып барганда кызы. Аерден дагы муңгуштардан бир кыз алган экен. Улук катын деп коет, аты бөлөп экен, бирок мен изилдеп жүргөн аттарын айта албай койду. Улук катынды өлө истеди. Мына ошондон Бердике тирүү кезинде айткан экен. Мени баары бир бул өзү эменин убагындагы Нарботонун убагында, Эрденеден кийинки Нарботода. Ошол убактагы Кубатбийди Эрдене көзүн тазалап атпайбы. Анан кийин Нарбото Бердикени тазалай турган болуп калганда анан Бердике айткан экен.
Мен бары соға албайт көрінем, анан көрі көзің тирүү кезінде, мен бар кезінде көчүп алып чөгөмгө бар деп. Чөгөм деген жакшы жер, әрде ал жердин аты Турук, 40 жыл кыямат болсондо үзүлбөй Турук деп. Ошо айтып койсоңуз, чөгөм деген кайсы жер? Чөгөм деген бул өзү мурда эме Ноокат районуна карачы, азыркы Союз кулагандан бери Араван районуна карайт. Бул жанагы эмеден түштүктү көстө кара буура менен жүрө бергенде бул жагы Актала Каракур Кожо Келең деп коет. Ошол Акталадан анан кийин оң жакка бурулганда саал мындай түштүк батыш жагында Чөгөм Турук, анан кийин Чөгөм деген жер бар. Ошол жерде жайлооуна чейин бардым мен. Ошо урпактар менен ошол жерде. Аудан кенен жер экен. Анан нар жагына Загыра деп коет экен. Ошол жана Загыра деген жетим бала деген жайыты деп. Ошол жиге улуг апа ошо жанагыдай барганда ону бар 74-жылы өтүрүп койшот да. Ууланган жөө менен атып, өзүнүн бир убактык ашпозчусу айтып коюп, бул өзү ошол кездеги 7 киши болуп жүрчү экен, жетеуинде бүт окшош кийинген, баарынын эмеси мүчө келбети бирдей. Анан ошондо Каразарт деген өзү аңдып келгенде, ошо Каразартка келген экен. Бөлөк жерден а киши да өзү кыра киши экен, тамак ичпес көрүнөт. Анан кийин ошо келгенде эмени Каразартты өлтүрөбүз дейшип коркуткандайын, анан дайыма 3-чү болуп жүрөт, анан кийин жоого кирерде 6-чы болот дейт экен да, 6-чы болуп жүрөт. Анан мына ушулар келип анан кийин аңдып, анан жанагы же ууланган жөө менен атып коюп, анан ол уже 1773-жылы 58 жашында Куда эме каза болгон да. 73-жылы каза болгон. 74-жылы. Ооба, киде ошондой. Каза болот. Анан кийин мына ошолдон төрөлгөн баласы жанагындай аялы тияка баргандайын, анан хандын бар бир баатырдын баласын мерт кылып коебу деп атын айтпай, өзүнүн атын айтпай, жанагы ошончун аты белгиси болуп, улук катын болуп калган ошодон да, улук катын деп. Бул бир байдын же болсо хандын эмес экен деген ойдунда, анткени кийген кийимине, жүргөн жүрүшүндө, жасаган келбетине карата элдер ушундай мамиледе эмеге экен, улук катын деп. Анан баласына ошо 9 жашарга чейин ат койгон эмес да. Баатырдан калган Кунаным деп жүрүп, анан кийин Кунан болуп калып, кийин анан кийин бий болгон убакта Кунан бий болгон да. Мына ошодон мынакей Ноокат районунун Жаркоргон айылында, анан кийин Араван айылында, Кызырабат айылында мына азыр тукумдар бар. Айтсаңыз, бул ошол Кунан бий менен бул таластагы туугандары катышат бекен? Мына катышат, мынакей мен бул изилдөөмдү 2000 башталган, 2007-жылы башталган, мына 2011-жылы ошол жака барып, мына 2012-жылы алар биз ошол жака бардык, таластагы көлдөгү урпактары. Анан 2013-жылы Ноокат менен Араванда урпактары таласка келишти. Мындай 3 күн акта таласта сый көрсөттүк. Мынакей азыр ошолордун урпактары менен алыш бериш кылып жүрөбүз. Абдан жакшы. Анан жанагы таласта мурун эме жөө турган эстелик бар эмес беле? Бар. 2004-жылы болгон эстеликти биз эмеге бердик, Араванга. Аравандын азыр ошол эстеликти Аравандын азыр борборунда турат. Аларга кайта кичине реставрациялап жакшы эстелик тургузушту. Ал эми таласка биз мамлекеттен бир тыйын албай бердик экен урпактары. Жана атка минген эстелигин кайта ордуна койдук. Ооба. Мына азыр ошо аны жанагы Бузурманкул Жолдошбек Бузурманкулов деген манданатка эмгек сиңирген ишмердин ошонун эмеси скульптурасы. Муну айтсаңыз, бул Бердике баатыр баягы атаке белки баатырлар менен чогулуп калмакты кубалаганда көлдө биздин кыргыз бийлеринин өтүнүчү боюнча 3 жылдай туруп калды. Значит, ал туруп калган себеби ошол жактан коопсуз, коркунуч болот дегенде туруп калдыбы? Баягы сактап калыш үчүн калды дегенде сөз кылды. Мындай да. Булар баягы сүрө баштаганда бул калмактын бул жактагы түндүктөгү хан ордосу, алдагы Казакстандан азыр кулан меркелериндеги Каракыштак Иле шаары болуп турган да. Мына ханды ушул жерде болгон. Бу жерде Амурсана деп да коет. Мына Амурсан турган. Мына ушуларды кубалаганда анан кийин булар качканда. Анан бул өзү атаке менен Бердикер башынан эле булар экөө тетик Анжиянга барганда эле булар дос болушканда.
Мындан башка булар менен жүргөндөрдөн Солтонойдо жүрүп калды. Солтоной жүргөн, Кубат би жүргөн, бирок Кубат би алар көбүнчө тиги Кашкар жагында жүрүп калып атат да. Тиги Жайыл Батыр жүрүп. Жайыл Батыр жүргөн, Кошой Батыр жүргөн, Маматкул Батыр жүргөн, Бирназар Батыр жүргөн, булардан ооба. Садык Батыр жүргөн. Мына ушул Батырдан эми кээрлерин айтпай койсом арбактар кечирер. Анан мына ушулардан ыраазы болсун. Анан кээрлери мынакей сүрүп келгенде, анан кийин бул эме чүйдөн жүргөндө кадимки баягы Доргулду. Доргул менен Бердике Батыр сайрамда эмеге чыгат да, Эреөлгө. Бердике Батырдын өзү мындай эметкенде 47 жолу Эреөлгө чыккан жери бар экен. Аны эң оору ошо Доргул Батыр болгон экен. Анткени Доргулдун минип жүргөн эмеси төзү кичил болгон экен да, мындай айтканда. Цирктин сөзүн айтканда үйрөтүлгөн дрессированный да. Анан буга дагы адам башка кайыштан каптап койчу экен. Кайыштан каптап. Бирдеке сайса этин өтпөсүн деген кайыш калың да. Анан мынакей Бердикке чыкканда ошо кезде жана Эреөлдө эми алардын дагы мындай акылмандыгы уш экен да, баягы Эреөлгө чыгып анан бири-биринин шартына көнүшкөн да. Кимистин батыры жеңсек, ошолордун телевизор алалы, чегиндеген жерден чегинели, кыз бер десеңер кыз берели, же болбосо мал бер десеңер мал берели деген сыяктуу да. Анан бул элдер бөөдө чыгымга учурбасын деген акылмандык жагдарды болду го булардын. Жөн эле кырылып чабышат эле берген эмес. Анан ошондо калмактар менен казак, кыргыз бир болуп калмактар менен чабышканда, ошондо 12 жоокерин калмактын баатыры ыргыта сайып салат да. Анан ошондо Эр Солтоной булардын ал убакта карып калган кези, булардын эмеси окуучусу болгон, а киши ушундай Шамдагай болгон экен. Анан кийин ушул эме кылганда намыстанып, "О, Батыр барсыңбы? Чыга турган кезегиң келди. Бердике чык эми" деп кыйкырганда, "Бармын биякка, мен биякта турам" деп анан атын ойнотуп ортого кирип, анан элден бат алып, анан барганда эле чокмор менен бир эле чапканда башын жара чапкан экен да. Мына мындай эреөлдүктөр болгон да. Доргулду айтып атасызбы? Доргул эмес, тиги Дөңкеней. Жок, тияктагы эмеде сайрамдагы эмесин айтып атам мен. Бул биринчи эреөлдөгү. Биринчи эреөлдөгү. Анан ошодон баштап анан кийин жанагыдай болгондо анан кийинкиси жанагы Доргулга чыгып атпайбы. Анан Доргулду экөө жеңише албай, Доргул анан сүрүлүп бияка келгенде бул эмедеги мына 11 жылга да Көк Жарда сүрүп келгенде атак айткан экен. Ага Бердике Доргулдун төбөсү баягы кичилдүү өзү бу жерде жүрөт го, ушул жерде жакын эле жерде болсо керек деп. Анан барышса Ак Чатырда кыркатка тоюп жаткан экен. Эми бу жерде эки айтылган сөз бар да. Бирин атак өлтүрөт дейт, бирине Бердик өлтүрөт дейт. Ооба. Анан кийин эми кимиси эме кылса дагы жазылып калган эме биринчи болот да. Атак деп жазылып. Ошон жазылып калган эме биринчи болот. Анан кимиси болсо да бул кишини өлтүргөндөн кийин анан кийин дем алып туруп анан булар чалгы эмеге нары кубалап киргенде анан экөө акылдашкан экен. Мен шамшына ашып тияка түшөйүн Кочкор жака. Сен бу эки кеминди бошотуп көл жака чык деп. Ал убакта мен жанагы азыркы биз жүргөн боом жолу ал убакта жол болгон эмес да. Жолдун баары тетиги калмага шуу тияк бияктарынан түшкөн жерлерде. Азыр эле биз ал жолдон жүрө атпайлы. Ал убакта ал жерде дарыя акса, анан кой жолдон башка кайсы жол болсун. Анан кийин алар ошентип анан Шамшыдан Бердикке түшүп, тиягынан көл тараптан анан эме келип туруп эки жагынан чаап анан кийин кыраса Ак Теректеги жана калмактардын хан ордосунда жанагы Кескендөбөдө атпайбы? Ооба, Кескендөбө. Мына Кескендөбөдө мен болдум. Мындай караганда Кескендөбөдө баягы 30 метр тереңдикте топуракты алып чыгып, ортосуна үйдүргөн. Саал өйдүрөктөн карасаңыз, ошол жана Кескендөбө калмактардын калпагына окшошот да. Анан кийин 11 тешиги бар. 11 тешик эмне себептен 11 тешик экен мага деле айтып бере алышпай койду. Анан 11 тешик, 30 метр тереңдикте. Ошондо калмактардын хан ордо кампасы болот экен да. Ошол жерде зергерлери, буюмдары, курал жарактары, жанагыдай эгин болобу, бөлөк-бөлөк аштыктар болобу, ошол жерге каткан экен. Мына ошол жерде болдум мен. Анан кийин мына ошол жерден кийин жанагы жерде Ак Теректин бер жагында жанагы арчылар өсүп турган жерде ошондо Бердикеге атаке Садык баатырлар келип, Болот баатырлар келип, анан кийин келип үй көтөрүп берип, анан кийин жанагы эме Чачкей деген
кызды алып берип, ошодон жанагы бир бала төрөлүп 52ден 55ке чейин турган жери ошол жерде. Ошол жер 3 жыл туруп калып атпайбы? Анан жанагы бугудан мыкты чыккан баатыр Садык баатыр бар да. Ооба, Садык баатыр. Мына Садык баатырлардын ошолорду чапкан убакта булар нар жакка чейин дагы, нарындан нарга чейин сүргөн жерлери бар. Анан эмнегедир булар дагы мындай ооз эки айтымдарды айтылып, кагаз бетине түшпөй калыптыр. Анан кийин Садык баатыр менен Атекен баатырдын эмеде күйөө бала болгон жери бар да. Анан кийин барса, эми калмактар биз чапты десек, ойдо койгоодо калгандары бар да. Анан ошол Атекен баатырдын эмесин, малдарын, жылкыларын айдап кеткен жери бар экен. Анан Садык баатыр уккандан кийин айтыптыр. Атеке малдарын кайрып берсе мага кызым берер бекен деп. Анан баягы Атеке макул болот, оозунан сөз чыккандай макул болом деп. Анан ошентип малы калмактарды чаап, малын да ошону айдап анча-мынчаларын колго түшүрүп келген экен. Анан кийин Атеке кызым бербейт дейт. Анан бир күнү Садык баатыр анан кийин баягындай жабдыктарын кийинип алып Атекеге барат дейт. Атеке кызым береби же Садыктан бирди көрөбү деп. Мына мындайларды, буларды жазылып калган эмелер, айтылып калган эмелерди мен кол жазма катары буларды жыйып алгам. Муну Макиш Узакбаев деген согуштун дагы эмгектин ардагери, көп жыл ошо партиялык саясаттык кызматта иштеп жүргөн кишинин эмесинде бар экен. Кол жазмасында бар экен. Мына бия таптым. Адам башка жанагы Киров Жээналы Султанов деген да көп жылдан бери ошол хирург болуп иштеп жүргөн экен. Башка Султанов. Сол Киров Жээналы Султанов. Мына бул киши да одан көп жыйнаптыр. Анан мына ошолордун кол жазмаларынан чогултуп, анан кийин жанагы бул Макай айылындагы Бешкөрүктөгү жанагы Курманалы Садык уулунан жыйнаган эмелер, материалдарым ошол мындай чогулуп, мындай бир Китеп чыгарат бар. Китеп болгон. Мына Алакчын бердикке берген санжарасы деп. Анан көрөйүн. Жакшы кылыпсыз абдан. Сизге да бир суроо. Жана айтып, Накай койлдар, кой багар деп атпайбызбы? Кийин ушунун тукумдары жок, булар менче кайра Казакка кетип калган деген сөз бар да. Жок, мындай ушул туурабы экен? Жок, Накай кой багарлары Казакта жашагандары ал чындык. Ал эми Накайлары мына Накайда койлдар, кой багарлар кайра Казакка кетип калган дейт. Ошо эми ал убакта жанагы ар кандай эмелер болгон убакта, мүчүлүштөр болгон убакта ээн жүргөн адамдар ээн жерди жакшы көрүп, мындай калып калган жерлери бар экен. Анан бирок азырынча эмем жете элек, бутум жете элек, буйруза акада барайын деген ойлор бар. Рахмат Аксакал. Негизи аз болсо дагы баягы кыз айткан саз болду. Кээ бир мына жакшы түшүнбөй жүргөн жаштар мына азыр бул кишиден угуп ишеничтүү болуш керек. Анткени Кайнарбек Аксакалдын мына мен жана кабинетте отуруп сүйлөшүп отурганда эмгеги абдан чоң экен. Бул бир жылда эле чогулткан бул тарыхый материалдар эмес. Бул жерде бир нече жылдап чогулткан материалдарын бүгүн кыскача айтып берди. Мына жалпысынан Алакчындын келип чыгышы, Саруудагы Алакчындын тарашы жөнүндө айтып келди. Мына көрдүңүздөр, Бердике баатыр жөнүндө дагы абдан жакшы кызыктуу окуялар. Айта берсе, Бердике баатырдын эмгеги абдан чоң. Мына айтып атпайбы, 48 жолу дедиңиз. 47 жолу. 47 жолу эрөөгө чыккан адам, өзүңөр ойлосоңор, мылтык атышкан эмес да, булар найза сайышып, кылыч чабышкан адамдар. Ошондой чоң эрди көрсөтүп, кыргыз элине, кыргыз журтчулугуна чоңдай салым кошкон адамдардын бири. Biz ошон үчүн биз эл жерибизди сүйүп, баатырларыбызды барктап жүрсөк деген гана ойдомун да. Эми Кайнарбек Аксакал сизге келип ушинтип маяк берип түшүндүрмө бергениңизге чоң рахмат. Биз дагы эле буюрса, дагы эле жолугушат болушубуз керек. Анткени сизде көп толтура сөздөр бар экен. Айтыла деген ойлордун көптөрү айтылбай калды. Айтылбай калбадыбы? Убакыттын эмесине байланыштуу. Бирок аз болсо да саз болуп бизге абдан жакшы түшүнүктүү болду. Мен ойлойм, жалпыга бул чоң сабак болот. Эмесе бүгүн Санжара программасын аяктадык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.